Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Рахмат келгениңиздерге. Башында айтып өтүшүм керек. Ушу акчамды төлөп рекламамды кетирбей жүргөн категорияга келген экен. Мындай мен ыраазычылык айтам, рахмат. Мен берде муну өткөрүп аткан себебим мындай. Мына 15 октябрда Кудай буйрса Кыргыз мамлекети президенттигинин шайлоосун өткөрөбүз. Мына ушул үгүт иштери 10 сентябрда башталды. Мен Өмүрбек талапкер Өмүрбек Токтогулович Бабанов менен келишим түзүп, ал кишинин программасын көрүп, окуп, мен ошол менен макул болуп, идея үчүн максат бир болуп, үгүт иштерин 10 сентябрь күнү баштаганбыз. Андан бери биз түштүктө бир топ жерлерде болдук. Мына жагы Чоң Алай, бир топ Ош областынын шаарларында, райондун борборлорунда, айылдарында болдук. Мен айтып коем дегеним, Өмүрбек Токтогуловичтун Бабановдун программасында барган жерде ушундай эмне жок жолу дагы айтылып атты. Себеби мен аны мурда дагы окугам. Эгерде Өмүрбек Токтогулович Бабанов президент болуп калса, Конституцияга өзгөртүү киргизебиз. Парламенттик же президенттик башкаруу болот. Эгерде президенттик башкаруу болуп калса, анда премьер-министр деген болбойт. Себеби чечимди президент алып келет, качан болсо премьер-министрлер жооп берип келет. Ошон үчүн президенттик башкаруу кылабыз дагы, жоопту президент болот. Муну мен калтырып аткан жерим жок. Өмүрбек Токтогуловичтун жолугушуусунда 10 миң деген, 15 миң деген адамдардын баардыгы укту. Өмүрбек Токтогуловичту кубаттап, коштоп, биз дагы ошону айттык. Мисалы, мен дагы айттым, эгер өзгөрүп болуп калса ушундай болот. Ошентип келип эле Жалал-Абадка келгенде, Жалал-Абадтын стадионунда 15 миң адамдын алдында Төрөбаев Бакыр Эргешевич премьер-министр, Бабанов Өмүрбек Токтогулович президент деп жарыялашты. Элдин баары кол чапты. Мен ошол жерден ойлонуп калдым. Демек, канча жерде жолугушуу болгон болсо, ошонун баары айтылып келсе, бир күндө эле ошондой программасын өзгөртүп. Мен ойлойм, биз Кыргыз мамлекетинин эли, калкы, анын ичинде мен баш болуп, кимдир бирөөнүн кызматы үчүн эмес, биз азыр кетип атканыбыз ушул система өзгөрсө, тартип болсо деп жүрөбүз. Булар мыйзамдуу орносо деп жүрөбүз. Булар биринчиден Алладан өйдө, мыйзамдан өйдө бул нерсе жок деп түшүнөм. Себеби дегенде президент премьер-министрди сунуштайт. Мыйзамда ушундай. Ал премьер-министрди парламент бекитет. Кимиси пайгамбарлык кылды. 120 депутаттын канчоосу добуш берет дагы, канчоосу добуш бербейт. Мен тигинче бул аймактын же башканын кимдир бирөөнүн кызматы үчүн кызмат кылгым келбейт. Мен мамлекеттин өзгөрүшүн каалайм. Эгерде Өмүрбек Токтогулович азыр ушундай бир күндө позициясын өзгөрткөн болсо, андай адам президент болот. Эл башкарам, журт башкарам, мен президент болом деген адамдын ою, максаты бекем
ана бирөө болчу. Мага көп жактан телефон чалышты, чалып атышат. Мисалы, мына Беловодскийден бирөө чалып, мен как раз Ошто жүрсөм, айтат, алдайке, сиз Өмүрбек Токтогулов бабам менен жүрүшүңүз коштоп, биз саясатчылардын көбүнө ишенбейбиз. Алар президент болобу, башка болобу, кабинетке кирип кеткенден чыкпайт, биз жетпейбиз. Сиз ушуну жеткизип коюңуз. Мен Москвадан кече аялым менен, 2 балам менен учуп келдим дейт. Жайдын күндөрү, кыштын күндөрү эмин үчүн 3000 сом, 4000 сомго учабыз дагы, эмин үчүн жайында 24 000, 25 000 сом болуп кетет. Ушуну жолго сала албайбыз. Бизге бабамдын акчасынын кереги жок, башкасы жок. Бизге ушул маселени чечип, эгер ушуну чече алам десе, биз эртеңден баштап бүгүн иштерди баштайбыз. Россияга дагы телефон чалабыз деп. Мен айттым, Өмүрбек Токтогуловдун арасында ушул неме, анан кош жарандуулук дейт. Кош жарандуулук боюнча биз жер ала албайбыз, жер үй ала албайбыз. Ушул маселе боюнча биз сизден сурайбыз. Себеби алар эртең кирип кетет, анан биз сизден сурайбыз. Себеби сиз менен жолугушуу оңой. Мен айттым, кош жарандуулук боюнча ал кишинин программасында айтылып атат. Ал эми жанагы Россиянын же Москва менен Бишкектин жол киреше боюнча ал оңой эле маселе болсо керек. Силер неме кылып эле, мен айтам, аны чечсе болчудай маселе окшойт дедим. Мен азыр Өмүрбек Токтогулов позициясын өзгөрткөндөн кийин андай немени мен айтам. Шайлоо эртең бүтөт. Шайлоо эртең өтөт. Мен шайлоодон кийин Кыргызстанды түрө кыдырып карапайым элдин арасында жүрөм. Мен кайсы жерге, кайсы айылга барбайм, ар бир адамдын жанагындай суроолоруна жооп берип отурбайм. Мен мындай немем жок. Ошондуктан мына кош жарандуулук боюнча дагы киши айтып атат. Бирок кош жарандуулук боюнча мен билдим, бул мыйзам 2006 же 2007 жылдары кабыл алынган мыйзам экен. Ал мыйзамда ошондой жер бар экен, чектешкен мамлекеттерден тышкы. То есть бизде Казакстан, Өзбекстан, Кытай менен болбойт экен, а Россия бизден чектешпейт да. Ошон үчүн алар менен бар экен. Демек, бул мыйзам жөн гана иштебей кетти. Демек, мунусу да. Ошон үчүн мен эч кандай нерсе мындай неме кыла албайм. Мен булардын биригүүсүнө Төрөбаев Бакыт Эргешевдин премьер-министрлигине каршы эмесмин. Каршы эмесмин. Бирок булар эч нерсе боло электе кызмат бийлик бөлүшпөшкөн. Азыртадан мындай кызматтар позицияларын өзгөртүп, кызматтарды бөлүшүп отурган болсо, анда ал жетип болбойт. Биз ошондон кутулалым деп атабыз. Бизге алгадан өткөн, мыйзамдан өткөн улук нерсе жок. Биз мыйзамдуулукту талап кылып атабыз. Биздин мамлекетте мыйзам орносо керек деп атабыз. Мыйзам болгон жерде тартип болот. Тартип болгон жерде өнүгүү өсүү пайда болот. Биз муну башаламандыкты токтотуп, мамлекет бир жолго түшсүн деген ак тилек, ак жүрөк менен жүрүп атабыз. Негизинен мен ушул нерселерди айтып коеюн дедим. Кайсы жерге барсак, урматтуу эл журт, урматтуу Кыргызстандын шайлоочулары, кимдер балким бирөөбүздө теледен көргөндүрсүздөр, кимиңиздер балким башкадан көргөнсүздөр. Ошол жолугушууга барган айылдардагы, райондордогу, шаарлардагы
мен Өрбек Токтогулович менен кошулуп ушундай болот, мындай жаркын келечекте жашайбыз, тигиндей мындай кылабыз десем, мен сиздерден сураган, сиздер биринчиден мени кечирип, экинчиден менин ал сөзүмө ишенбейм. Эртең 15 октябрда өзүңүздөр көкүрөгүңүздөр менен сүйлөшүп, кеңешип, мен тиги талапкерге же бул талапкерге салгыла, тие салбагыла деп айта албайм. Өзүңүздөр кеңешип көрүп салыңыздар. Мен бүгүндөн баштап Өрбек Токтогуловичту коштоп жүрүүгө токтодум. Сурооңуздар болсо Абдулла мырза, мына сиз ошол Өрбек Токтогуловичту колдой тургандыгыңыз биз баарыбыз эле билебиз да. Азыр келгенде деле ушул багытта сөз сүйлөшүп деп ойлогонбуз. Бирок келишим түзүлгөндө сиз чыгармачылык инсансыздар, сизде айлык жок, айтып атасыз, эфирге да чыга албайсыз. Кандайдыр бир келишим түзүлгөндө канча суммага, анан бүгүнкү күндө аны ала аласызбы, ала албайсызбы, ушунча алайды кыдырыпсыз, башка жерди кыдырыпсыз. Бул мындай ар бир немеде бул мыйзам ченем бир нерсе. Агитатор катары договор түзүлгөн договор турат. Мен эсептесем 11 точкада болгон. Мен ошонусун кармап каламын да, калган бир тиын коркуп кайтып келем. Сиз акчасын алып койдуңузбу буга чейин? Жок. Бербей койсоң эмне болот? Жок, бербей койгон эмес. Мен договордогуну алып дагы ала турган бар болчу, мен ошол калганыма жетпей калган болсо төлөп берем. Канча сумма эмне экени кызыктырып аткан болсо, ал ошол президентке талапкер кандидат өкмөтүнүн ортосунда иш. У меня такой вопрос, вам не понравилось? Пожалуйста, на государственный язык задайте вопрос, чтобы я вам отвечал свободно. Пожалуйста. Эмне сиз мындан ары башка мисалы үчүн талапкерлердин үгүт компаниясында иштейсизби же бул жолу шайлоодон так четтедиңизби? Мен оюмда азырынча эч кандай бир талапкерди колдоп барбайм. Бирок оюмда туруп атат, эң көп эл чогулган жерге, мисалы Өзгөн, Жалал Абадка барып кечирим сурап коюшум мүмкүн. Кайсы талапкерде болбосун деле, ошол жерде болуп калсаңыз. Ошол жерде кимиси жол учуп аткан болсо, ошол жерде кечирим сурап келсе деген ойдо турам. Сиздин мындай принцибиңиздин өзгөрткөнүнүн эң принципиалдуу нерсеси кайсы болду? Бул жанагы сентябрда 17-сентябрда жана алар экөө бир тандем түзгөндөн баштап оюңуз бузулду же ага чейин эле мындай майдалап? Жок, ага чейин эч кандай чын көкүрөк, чын дил менен ушундай сонун болуп кетип атканбыз. Мен Жалал Абадка келгенде, мен даже стадиондун эки чекесине жазып коюшкан экен. Баба президент Кемеле Төрөбаев премьер-министр. Мен аны даже көрбөм. Мен билбейм аны. Ага чейин чыгып сүйлөдүм. Менде көрүнбөй калат да мындай неме болду. Анан бир маалда баягы топ менен келишти. Сахнага чыгышты. Анан сүйлөп атып эле баба президент болот. Мен президент болсом, Бакыт Төрөбаев премьер-министр болот деп сүйлөдүм. Мен чочпойм. Эмне кандай? Кечээ күнкү Өзгөндө же башка жакта жолкушууда сүйлөшүп аткандар эмне болду? Десем, бияқта батыр айтып башты, о кирпичный стадионда жазылып турбайбы? Кайерде жазылып турат? Деп мындай карасам, уже стадионда жазылып турат. Демек бул өзүнүн жанагы партиясындагылар менен сүйлөшкөздүрүп эле эки лидер өз чечип коюп атабы? Мен партиянын кимиси менен сүйлөшкөн, кимиси менен экенин билбейм. Мен да бир жолу түшүндүрүп айттым. Ал кишинин программасында эгерде президент болуп калса, конституцияга өзгөртүү кирип, же президенттик, же парламенттик башкаруу болот. Мындай көбүрөөкү жагы мындай президенттик башкаруу болот. Себеби президент чечим кабыл алып, премьер-министрге жооп берип келгенде баардык жерде айтып кетти. Эгерде мен президент болуп калсам, премьер-министр деген должность жок болот.
ошонун негизинен өкмөттүн аппаратынан экономдук калган акчабыз паланча миллион сомго деп дейт. Шарт керек дагы Жалаловго келгенде башкача. Мындай мамлекет башчысы, мындай талап. Эртең президент болуп калса, башка болсо, мурдагы келатканыбызда эле ар киши өзүнүн ыңгайына, шартына карап жылдыр бере тургандай көрүнүп турат. Мен дагы мыйзам дурдук болушу. Мыйзамдан алыс эч кимсеге кагысы жок. Ал президент, ал кеткен чимби, ал уборсабы, башкабы, укук баарыбыз үчүн бирдей болушу керек. Мен талап көргөм. Пикириңизди ачык айтылган келишимди бузуңузда, анан сизге кандай кабыл Мен ага ачык айтканым жок. Себеби көрдүм. Мен ага айтканда мына ошончо эле астында айтылып атса, анан мен айтпадым, оңдобойбу? Мен ошол жерден эле мындай көңүлүм жок. Кой деп. Эртең кимдир мына ушул акпресстикке келип, башкалар келип, кээ айтып атпайбы? Кимдир бирөөлөр үчүн 2-3 калып айтып койгон, ал үчүн уят болбосо, мен үчүн уят. Мен үчүн калпайтуу бул кылмыш дейбиз. Мен бала чакам эртеки немелер чөйрөп, мындай бир эркин, мыйзамдуу мамлекетте жашасын каалайм. Сиз өзүңүз ошол калпайтуу мага оор болду, мен керек болсо кечирим сурайын деп атасыз да. Демек бабан калпайтты. Талапкер ушундай талапкерлердин калпайтуусу негизи бул сиз айтып атасыз да, кийин президент болгон күндө деле жакшылык алып барбайт деп атасызбы, ушундай деп айтып атасыз да. Ошондой деп атпайм. Ошону айтып берсеңиз. Ошондой деп айтып атам. Мен айтып атам, азыркы талапкер кимиси айтып позициясын бир күндө шартка жараша, ыңгайына жараша, кимдир бирөөнүн кызмат орду үчүн же башка үчүн позициясын өзгөртө берген болсо, ал президент болуп чыгат. Можно еще вопрос? А как вы считаете, желающий стать президентом стал бы брать из Кыргызско-Российского фонда развития 200 миллионов долларов, которые могли бы достаться крестьянам и фермерам? Это ваше мнение? Мен айтып кыргызча билесиз. Сиз кыргызча сурап берсеңиз, чтобы мен өлкө башчысы болоюн деген. Билетиңиз болду кыргызча. Өлкө башчысы болоюн деген адам ошо Кыргызско-Российский фонд развитиядан 200 миллион доллар алат беле. Ал акча деген каражат ошо дипломдорго багытталган акчачы. Аны мына как раз талап чыгып атат. Мен болсом тигиндей кылам, мен болсом мындай кылам деп атышат, ошолорго барып сурап. Сизге окшоп бул пандемиядан кийин дагы келишимди бузгандар болдубу же? Кандай дейсиз? Сизге окшоп бул пандемия айтылгандан кийин келишимди бузуп иштебейм деп калгандар ой бузгандар болдубу? Кимиси кандай билбейм. Менче азырынча эч кимиси буза элек. Менче аякта жүргөндөрдүн арасынан келишимди буза тургандар жок. Мындайча айтканда сиз шок болгон турбайсызбы? Мен айтпайм, ошол жерден сактанышыбыз ошентип айтты. Мурунку эле күнү 10 миңдей адам чогулган Өзгөндүн стадионунда жанагындай сөз. Биз ошко барып жактык. Эртеси күнү кечинде Жалаловго келип, жанагы стадионго келгенде ушундай бурулуш болду. Ал бурулушту мен каалашым жок. Сиз контракт түзгөнсүз да, эмне болду контракт? Мен азыр жооп берем. Контракт түзүлгөн, агитатор катары бул мыйзам чегиндүү нерсе. Мен эсептесем 11 точкага катышып келдим. Агитацияда айткан сөздөрүңүзгө караганда сиз абдан 100% ишенип эле абдан агитацияны ушундук жасап атасыз. Мен элге чыгып алып тамаша ретинде дагы айтып аттым. Эл алыс болуп калат да. Мен айттым, бул эмне таанымай калгандар болсо. Бир да шайлоодон курулуп калбаган абдылда. Мен
канча шайлоого катышсам, мен чын дилимден өзгөрөт деп, ошол карапайым эл катары, журт катары дилимден ишенип, үмүт кылып, ушул болсо башкача бир буруш болот го деп келатам. Демек, азыркы боюнча биз дагы эле өзгөрбөйбүз. Мында кандай болсо ошондой кылып атабыз. Мындан кийин дагы кой антпебиз, иштешели десе оюңуздан айтпайсызбы? Жок, менде андай характер жок. Мен сизге айтып атам. Менде мындай бетим чоң болгону менен өтө билет. Мен бир нерсени айтып, анан кайра театрга барып, андай эме кылам. Бар да. Мындан кейін қандай не болады сен? Шайлауға қатысасың? Үмітшілерге мен кеш келіп барып жүрсің. Мен айттым азыр. Мен азыр талапкерлердің арасынан бүрөсүн дагы коштоп чыкпайм. Мен уялатам, кече 15.000ден ашуун адамдар чогулган 1-2 точкага барып, мага айырмасы жок, кимиси жолугуп жүрөт. Мен ошол жерден барып кечирип койгула деп кечирим сурап келишим мүмкүн. Бардыгын кыдырганга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Ошон үчүн, ошондой шартым болбогон үчүн, ошону кыла албаганым үчүн атайын мондай пресс-конференция өткөрүп атам. Мага ишенип деп атам. Мен кече күнү кандай сөз сүйлөсөм, кимди ынандырган болсом, кимге мындай неме кылган болсом, менин сөзүмө ишенбей келем. Мен алдын ала эртең шайлоо өтүп кеткенден кийин сен айтпадың беле алдында, биз сага ишендик да, башка да деп мен ар бир айылга барганда, ар кимдин ар кандай суроосун угуп отурам. Мен ишим андай эмес да. Бул шайлоодо бүтөт. Тиңизи болобу, мунусу болобу. Мен эртең эл аралап журт аралап жүрөм да, мен капкара жипке түшүп, агыга кирип кетип, кайра чыгып үйүмө барбайм. Мен ошол карапайым элдин алдында жүрөм. Чтоб ошон үчүн жаңылып калышпасын деп. Эртең мага өктө зар кылбасын, сен айткансың деп. Мен айтып атам го азыр эле. Звоноктор болот, башка болот, жана Беловский жалган. Ошто кафеде ноокаттан келген күнү кечинде ошто шаарда бир кафеде отурсам, бир бала көрөсүң. Bir ayal келет, эже. Келет да мага айтат, "Абылда, мен сенин бабаң менен жүргөнүңдү көрдүм, билип атабыз. Бизде мындай суроо, азыр Кара Суу районунда ушундай сөз таркат" дейт. Мен ал сөздү айта албайм. Ал сөздү мындай эфирде айтканга болбойт, акылга сыйбаган нерсе. Бабаң президент болуп кетсе, ушундай кылат экен деп. Эже канчадасыз десем, 63-тө. 63-кө чыксаңыз, далай шайлоону башыңыздан өткөрдүңүздөр. Бул бизге сиңип калган нерсе да, ар бир шайлоонун алдында талапкерлер чыкканда бири-бири шыбалмай, караламай, тигиндей мындай кылбай. Десем, жок, ошондой болбойбу, сиз тиги бабамдан сурап койсоңуз дейт. Мен айттым, эже, мен аны сураганга даже тилим күрмөлбү дейт. Ал таптакыр акылга сыйбаган нерсе. Мен аны айта албайм. Башка маселеңиз болсо, айтыңыз, айтып берем. Демек, жана сиздин бабаңыз менен иштешке калышыңыздын көмүскөсүндө да маселе бар турбайбы? Көмүскө кандай маселе калды? Жана аялдын айтып атканычы. Ал жөн эле баягы мындай бир неме. Жана ушак.